Сүйүү деген эмне? Адеп сабагынын учурунда кичинекей шакирт устатына кайрылып: «Устатым, а сүйүү деген эмне?» деп сурайт. Бул учурда коңгуроо кагылып, танапис жарыяланат. Устат окуучуларына: «Сыртка чыгып, танапис учурунда ар бириңер көзүңөргө жакшы көрүнгөн, жактырган нерсеңерди ала киргиле» деп тапшырма берет. 15 мүнөттүк танапис бүтүп, сабакка кайра кирген окуучулардын ар кими ар кандай нерселерди көтөрүп киришет. Баары тынчтанып өз ордуна олтурган соң: «Кана, четинен баштайлы. Колуңардагы нерсени эмне үчүн жактырып ала келгениңерди түшүндүрүп бергилечи», дейт устат. «Мен бул көпөлөктүн көркүнө, эркин учканына жана адамдардын өзүнө тартканына кызыгып, артынан кууп жүрүп араң кармап келдим. Мен жактырган сыяктуу эле адамдардын баары көпөлөктү жакшы көрөрүнө ишенем», деп жооп берет окуучу колунда чебелектеп жаткан көпөлөккө эрдемсей карап. Башын акырын ийкеп коюп, устат кийинки окуучусуна карайт. «Карасаңыз, бул гүл кандай кооз, кандай сулуу жана назик. Сырттан эң биринчи эле көзүмө урунган, көңүлүмө жаккан нерсе ушул үлбүрөк гүл болду. Жыты да укмуш экен», дейт экинчиси. Үчүнчү окуучу болсо жаңыдан ычууга талпынып аткан чымчыктын балапанын колуна мыкчый кармап, устатына сыймык менен мактана карайт. «Мектептин айланасынан мага жаккан нерсени издеп жүрүп, ушул балапанды уча албай жүргөн жеринен таап алдым. Мыйтыйган кебетеси сонун, чыйпылыктаганы жагымдуу экен. Көздөрү болсо аябай туп-тунук». Окуучунун кош колунда аянычтуу үн салган, оозун алсыз ачып саргарган балапанды карап, устат унчукпай бул табылгага да баш ийкеп койду. Кийинки кезек колунда эч нерсеси жок окуучуга келди. Муну байкаган устаты: «Сага эч нерсе жакпадыбы, же жактырганыңды таппадыңбы?» деп сурайт. Көздөрү өзгөчө балпылдап жанган, эмнегедир көкүрөгү кубанычка батып турган бала: «Таптым, устатым. Сыртта мен жактырган нерселер өтө көп экен. Түркүн гүлдөрдү көрдүм. Алардын көркү жана жыты көңүлүмө эргүү берди. Бирок айлананы сулуулап турган гүлдөрдү үзүүгө колум барбай койду. Ал гүлдөрдүн чанагына кооз көпөлөктөр конуп, оюн салып, ээн эркин учуп жүрүшүптүр. Алар да мага абдан жакты, бирок эркиндиктерде тоскоолдук кыла албадым. Алар гүлдүн бактысын ачып тургандай экен. Андан ары барсам бир сонун балапан бактак уясынан жерге түшүп калып, жардамга муктаж болуп жалбооруп жатыптыр. Чөптүн арасынан байкабай аз жерден тепсеп ала жаздадым. Ал ушунчалык назик болгондуктан колума өтө аяр кармап, өзүнүн уясына салып койдум. Устатым, мен сырттан эч нерсе алып келбесем да, көп нерсе алып келгендей болдум. Сиздин тапшырмаңыз мага аябай жакты. Анткени бүгүн мен ушунча кыска убакытта ушунча көп жакшы нерсени көрө алдым», деди. 15 мүнөттүк танаписте табияттын ырахатына бата алган, көөдөнүнө гүлдүн толо жытын, көздөрүнүн каректерине кооз көпөлөктөрдүн көркүн, сезимине балапандын баyoолугун, денесине күндүн кубатын, жүрөгүнө көк асмандын мейкиндигин ала келген окуучу даанышман устатына баасына татып турду. Ал андан ары башка окуучулардан сураганын токтотуп: «Көрдүңөрбү, балдар? Мына эмесилер сүйүү деген эмне?» деген суроого жооп алдыңар. Сүйүү бул сага жакканды менчиктөө жана бирөөнүн эркиндигине тоскоол кылуу эмес. Сүйүү бул көкүрөктүү нерсени кастарлоо, назик нерсени асыроо, сулууну барктоо, асылдыкты ардактоо, мээримиңди төгүү, ага камкордук көрүү. Жактырган нерсеңе аяр мамиле кыла билсең, сен сүйүктүү боло аласың. Менчиктеп мамиле кылсаң, сүйгөн нерсеңди өзөгү менен кошо соолутасың. Ошондуктан сүйүү эмне экенин тааный жүргүлө. Жашоо дүйнөдө баардык нерсенин өзүнүн табигый ордуна болушу маанилүү», деп сезим бүтүрдү устат. «Жакыныңды сүйүү бул өзүңдү бапестеп баккандай эле анын көңүлүн аярлоо, кубанычы менен кайгысын тең бөлүшүү, жылуулук берүү, сүйүнтүү, эгер муктаж болсо кийинтип ичинтүү. Башкача айтканда аны менен бир абадан жана бир демден дем алуу.
Ион Кронштадтский россиялык руханий жазуучу. Аягы.